Assalamu alaikum, Kırgızstandықтар, Kırgızстандық туғандарым, бауырдоштарым. Bir топ күндөн бери келаткан соц тармактарда кызуу талкуу болуп аткан блогер жигиттерибиз айтып атпайбы? Сыймык деген жана Мелис деген, Сыймык деген блогер жигит айтып атпайбы? Ушуларга мен 100% кошулам да. Бизди 30 жылдан бери ушундай акыбалга кептеген, ушундай акыбалга алып келген ууру, кескич, жегич коррупционерлердин баарын тең аеосуз мамиле кылыш керек. Президентибиз Сооронбай Шарипович деле айтып атпайбы? Аеосуз деп. Сооронбай Шариповичке да айтып кетет элем, ушундан сиздин өзүңүз журт атасы болуп көрсөтүп турган мезгилиңиз ушу жерде, мына ушундай маалда бүт аеосуз молекиндей ичип жегичтер менен күрөшүшүңүз керек. Жана ошондой эле кыргыз элин баарын чакырып кетет элем, ушундайлардын баарын тең күрөшөлү ушулар мененчи. Жана ушул блогер жигиттерди колдоп коелу баарыбыз теңчи. Четте карап турбай эле үйлөрдө жамбаштап жатып, телевизордон, телефондон, соц тармактардан көрүп жамбаштап жатып карап коюп, деп койбойлу, кайдыгер мамиле болбойлу баарыбыз тең. Ушуларды колдойлу баарыбыз тең элечи. Жеп ичип жегичтерди камасын, жана могу күч структураларынын баарына кайрылып кетет элем. Ушулар могу карантин бүтө электечи, ушунун баарынан кармаш керек жана камаш керек. Буларга аеосуз мамиле кылыш керек. Карантин бүттү дегичекте булар коёнун сүрөтүн тарткан жерден кете таппай калабыз булар. Булар ушундай уяты жок, бети жок калып келишет экен, буларчы ичип жегиштер. Булардын ден соолугу бат эле ооруп, чет мамлекеттен барып дарыланыш керек болуп калат да. Ушундай заключенияларды чыгарып алып кетип калышат, өзүңүз түшүнбөй калабыз кадимкидечи. Ошон үчүн ушундай маалда кармап, буларды катуу аеосуз мамиле кылышыбыз керек да. Ассаламу алейкум, туугандар. Чын айтсам, азыр жоогум кайнап атат. Бирок өзүмдү камап, спокойно айткандай болоюн. Кыргызстан азыр реанимацияда жатат да, мындай айткандачы, экономический реанимацияда жатат. Ар бир тараптан кан соргучтар соруп, жанын койбой, мындай эртең бүсүн комага жаткызып, анан вообще акы дүйнөгө кетикчү деп оптошат да. Ошон үчүн мен азыр айтат элем силерге, эл журт. Курманжан Датхан Ханшабыздын сөзүн эстейлик. Качан кыргыз төшөктө жатып өлчүлө. Эр жигиттин жаны, найзанын учунда. Мен өзүм үчүн айтайын. Мен даярмын кыргыз эл үчүн, кыргыз жер үчүн башымды сайганга. Мага окшогондор Сыймык, Максат Мамыткан, Канат Хасанов сайганатышат. Сайдалы керек болсочу. Мен ошон үчүн чоң казатка аттандым. Мен аз айтайын. Мен Асакеев Рахат чоң казатка аттандым мен. Ошон үчүн силер даяр болсоңор, биз менен чогуу болсоңор аттангыла. Жүрөгүбүздү революция кылалык. Эки революция кылдык болду. Эми жүрөгүбүздү, башыбызда революция кылалык. Кой, акылыбыз менен жумушубузду кылалык да. Ошон үчүн мен силерге суранат элем. Эл журт, акыл менен жүрөгүбүздү ойготуп, кандай десем, ушу кошуна болуп уктап калган кишилерди ойготуп болду. Жетет. Эми болсо бир мушту менен жумушубузду кылалык. Бир агым менен агып кеткендей бололук. Мен ошон үчүн силерди чакырат элем. Чоң казат, флешмоб ким кошулса айткыла. Мен фамилияңарды айткыла. Баланчаев. Мен чоң казатка аттандым, мага окшоп эле. Фамилияңарды айткыла да. Ошентип чоң казатка аттандым. Биз менен кошулсаңар, биз менен бирге болсоңор. Ошон үчүн мен силерди суранат элем. Баштайлык флешмобду. Баштайлык. Элдин сүйрүн көрсүн булар, уруулар. Көрсүн да. Тема Сыймык Жапыкеевдин жанагы айтканы боюнча мен да канча өзүмдүн оюмду кошкум келип атат да. Бүгүнкү говоритиби эмнеде? Говоритиби пока, короче, кухнядагы видеолору Сыймык аке кухняда отуруп алып видео тартканды жакшы өздөштүрдү, молодец. Чындыкты айта берсин, эң негизгиси. Ким гана кандай видео тартпасын, мейли кухняда отурсун, мейли үйүнүн чокусуна чыгып алсын, мейли көчөгө чыгып отурсун, ал өзүнүн эрки как удобно дегенде. Эң негизгиси чындыкты айтсын, бизге ошол маанилүү нерсе, достор. Кубанычбек Жумалиев боюнча айтты да. Мен Кубанычбек Жумалиев боюнча 2 жыл, балким 3 жыл мурун айтсам керек. Айтсам кээ бирөөлөргө жаман көрүнгөнмүн, же кимдир бирлер түшүнбөй эле оозуңа келгенди сүйлөй бербейсиңби, дөрүбөчү деген адамдар да болгондо, мына бүгүн факты менен Сыймык Жапыкеев, блогер, экс-прокурор айтып өттү да. Кубанычбек Жумалиев боюнча именно айтты бүгүнкү видеодо. Мен муну 3 жыл мурун айтсам, көпчүлүк адамдар жаман көргөн. Тар чөйрөдө дагы муну обсуждение кылып, короче, көпчүлүк адамга мен жаккан эмесмин. Эмнеге? Кубанычбек Жумалиев Акаевдин доорунда
уурулук кылган ууру Кубанычбек Жумалиевдин мал мүлкү канча экенин билесиңер. Эгер дагы билгиңер келип алса, Сыймык Жапкеевдин баракчасына кирип, ошол видеону башынан аягына чейин көрүп койсоңор түшүнөсүңөр деп ойлойм. Кубанычбек Жумалиевге окшогондор Кыргызстанда өтө көп, өтө эле көп достор. Баарыбыз эле кейип атпайбыз, ай коррупционер көбөйүп кетти, ай мамлекет итке минди кокуй, мамлекетти тиги элди ойлогон эч ким жок, баары эле уурдап атат, тоноп атат, талап атат деп эле налып, кагынып, силкинип жүрөбүз. А ким уурдап атат? Ким тоноп атат? Ким конкретно айтпайсыңарбы? Вот мына биринчи эле чу дегенде Акаев сволочь 15 жыл үй бүлөсү менен урук тууганы менен соргон. И ошол Акаевдин коюн колтугуна кирип, баягы булар менен табакташ болгондордун бири Кубанычбек Жумалиев. Бул киши Акаевдин убагында майлуу сүттүү кызматтарда жүрдү. Ошол эле министр жол тармагында, мына транспорт боюнча анча-мынча жерде, эгер ката айтып аткан болсом оңдоп коесуңар достор, көп кызматтарда иштеди. Айтор бул губернатор болгонго дагы жетишти. Жалал Абад областында, мисалы менин шаарымда бул твар деп эле айтам, губернатор болгонго да жетишти. Акыры барып акчасы көп экен, арамдан тапкан бир сулуу татынакай, дастан айткан Сыйкаев элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Роза Аманова деген сулуу айымга үйлөнүп алды. Акча көп болсо нелерди гана кылбайсың? Акчаң көппү? Бүгүн бардыгы ырдайт сенин алдыңда. Бардыгы бийлейт. Бүгүн ушундай жагдай Кыргызстандачы. Анан жана айтып атпайбы? Сыймык Жапкеев, экс прокурор, блогер. Он олигарх бар. Булардын алдында Бабанов чепуха же болбосо фигня, Бабановдун байлыгы аз деп атат да. А биз айтып атабыз, кокуй Кыргызстандан, кечирип коесуңар, Кытайдан карызыбыз көп экен. Уюкмуш көп экен. Муну ким төлөйт? Мен төлөбөйм, сен төлөйсүңбү? Жок. Мен да төлөбөйм. Ким төлөйт деп эле баарыбыз бири-бирибизди күнөөлөп жүрөбүз да, мисалы. Ар бир кыргыздын башында, мойнунда карыз экен, керек болсо туулуп аткан баланын мойнунда да карыз экен деп атабыз да. Эмнеге биз төлөшүбүз керек? Мисалы, эмнеге мен төлөшүм керек? Алар жесе, алар уурдаса, эмне үчүн биз төлөшүбүз керек? Кээ бир келесоолорго мен ушул моменттен пайдаланып айтып коеюн. Эми булар төлөбөйт экен деп өзүбүз эптеп бир бале кылып төлөйбүз деген адамдар бар да, тар чөйрөдө обсуждение болуп жүргөн. Ну билесиңер, балким Фейсбукта дагы булар пост жазып жүргөн, эл өзүбүз төлөйбүз деп. Эч качан эл төлөбөш керек, эл төлөбөйт. Эмнеге төлөйт? Баягы эмне дейт эле? Эшек иштейт, ат жейт дегендей эле болуп атат да бул жердечи. Алар уурдап жесе, алардын жегенин биз, мисалы, мен төлөшүм керек экен. Хрен мен муну да бербейм, кечирип койгула достор. Эмнеге мен төлөшүм керек? Пускай ошо Жумалиев твар төлөсүн. И Акаевди алып келип төлөтүш керек ошол Кытайдын карызынчы. Кытайдын бүгүн кайсы гана кыргыз менен сүйлөшпө, каерде болбойлу, кокуй Кытайдан карызыбыз көбөйүп баратат, анан кытайлар келип алды, басып алды, ал эле бул эле деген эле бир негативный обсуждение да. Керек болсо мына Россияда да ушул нерсе. Сен башыңды оорутпа, сен талап кой. Мына бийликке талап кой. Бийликке талап кой, чтобы уурдагандар куссун. Мына азыркы Жээнбеков кустурсун, пускай Акаевди алып келсин. Мына Жапкеев дагы айтып атат, чтобы менин сөздөрүм жалган болбош үчүн бул дагы подтверждать этип айтып өттү. А мен айтсам эч ким көңүл да бөлгөн эмес. Койчу, бир зериккен бирөө отуруп алып сүйлөп атат да дегендей кылып, көпчүлүгү мындай бир көңүл бөлгөн эмес да. Мен ар дайым айтып келгем достор. Акаевдин 2 миллиардтан ашык акчасы бар. И алтыны бар, 15 тоннадан ашык алтыны бар. Мен муну силерге мындай конкреттүү түрдө айтып атам. Муну экс МВДлар айтып атат. Мына Москвада, Россиянын борбору, Москвада азыр, убактылуу азыр иштебей отурат алар дагы. Эмгектенип жүргөн экс МВД мен байкелерим бар. Биз ар дайым связьтабыз. Мына Facebook, WhatsApp аркылуу алар көп информацияларды айтат. Мына бу твар Акаевдин убагында бүт азыркы система, азыркы мына уурдалып аткан, азыркы жанагы ууру схемалардын баары Акаевдин убагында түзүлүп калганда, ошол эле иштеп атат азырчы. Аны кимдир бирөө, кайсы бир министр же кайсы бир президент мунун баягы түбүнөн тамырынан кыркып жок кылайын деген адамдын өзү жок да. Ошол эле уурулар келатат да, кайталанып элечи. А кече ким? Зарылбек
Зарылбек Ырысалиев, бывший мент, ну, козел десем капа болбосун. Бир убакта эми Жээнбековго жагынып, ал эле бул эле деп жүрүп, камалбайда жүрөт, депутат болуп алды, Бабановду жамандап, аман калды Жээнбековдорго жагынам деп. Ушуга окшогон эки жүздүү тубарларды биринчи кезекте камаш керек. Мына Ырысалиевди эмне үчүн?